Эркеч көмөк жардам Коргон Таш 110-35 жүргүзүүгө даяр. Сиздин командаңыз менен күтүп атабыз. Бассаңыз трансформатордон ишке киришет. Рахманрахим. Ушул көмөкчөрдөн Кудай буйрса Кытай, Кыргызстан, Өзбек темир жолуна үзгүлтүксүз кызмат кылсын. 3 күндүк иш сапарымда, ушу Нарын областынын иш сапарымда биринчиден план боюнча ушул темир жол курулуп аткан темир жолго электр энергиясын берүү үчүн подстанциялардын курулушу менен таанышып, ошолорду мындайча айтканда 24 августта ишке бериш керек эле. Бүгүнкү күндө биз аны эртерээк бердик, мөөнөтүнөн мурда бердик. Ошолордун ачылышына күбө болуп, бүгүнкү күндө мына кече биз эки ат башыда, Тогуз Тородо, Казарманда подстанциялар курулганын көрүп күбө болдум. Бүгүн Чет Булак мына 3-чү подстанциясы, Кудай буйрса бул ушул Нарын областынан өтө турган темир жолдун электр энергиясын ушу 3 подстанция камсыз кылат. Кнопканы өзүбүздүн ветеран ардагерибиз, өмүр бою ушул энергетикага салым кошкон атабызга берсем деп ойлоп атам да, кандай дейсиңер ошону? Ошону сиз мына бас бериңиз, Кудай буйрса. Мына темир жолдун башатын сиз баштадың дейт. Мына бас бериңиз эми ошол. Мына Кудай буйрса. Эң кыйынчылыгы могу эме болду да, трасса болду да. Анын үстүнө кыш айларында тартты. Коктуга өзүңөр элестетип көргүлө, могу опорганын мондан ары кантип жеткириш маселе жок. Азыр эми биздин эмебиз, маселебиз ар бир үйгө жарык бериш керек. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы боюнча ар бир жерде, ар бир үйгө жарык деген девиз менен иштейбиз. Биз ошону менен Кара Өңкүрдө өзүңөр күбө болдуңар. Кара Өңкүр деген чакан темир жолчулардын айылында 12 үй бүлө 15 жылдан бери керек болсо свети жок жашап келген. Ошолорго электр энергия бердик. Канча жыл болду? 10 жыл болду свет көрбөгөнүңөр. Мен келгениме эле 30 жыл болду. 30 жыл. Свет жокпу? Орто жерде жанагы сиз айткан бүт үй комнатаңар күйүп атабы? Деми 24 саат Кудай буйрса жарык менен колдоносуңар. Балдарга жакшы болгонтур. А балдар каяка барат? Ташыйсыңарбы? Машина ташыйсыңар. Кудай буйрса мына ушулар үчүн, ушулардын келечеги кең болсун. Жарык мындайча айтканда элесте болуп, жарык үйдө. чоң рахмат. Таң кылабыз, силер разы болуңуздар. Разыбыз. Эми кирди колго жуубайсыз, токочту очокко бышырбайсыз, чайды самоорго кайнатпайсыз, баары Жок кезде свет коюп бердиңиздер, сиздерге разы болобуз. Колоналар өсүрүлүп, монолитный эле да каркас. Эртең бүгүн чашкасын уябызда, эртең колоналарын көтөрөбүз, перекрытиясын баштайбыз. Андан тышкары ушул Нарын областында Ат башы районунда жаңы рейстин курулушу, алда ал жерде дагы эски имараттар болгон. Ошонун ордуна Ат башы районунда, Жумгал районунда рейстин курулушу жана Нарын шаарындагы Нарын рейстин курулушунун таанышып кеттим. Алар бүгүнкү күндө өзүнүн графиги менен жүрүп атат. Жакын арада Кудай буйрса ишке беребиз. Эми эмне деп айтсак болот? Өзүңөр көрүп атасыңар, урматтуу президентибиздин ушул тапшырмасы менен президентибиздин ушул жасаган иштерин улантып, өз убагында ар бир министерство, ведомство тапшырма берилген. Ошо райондун администрациясына чоң ыраазычылык айтып кетким келет. Жана областтын жетекчисине Алтынбек Калдаровичке чоң ыраазычылык айтып кетким келет. Бүт жер маселесин өз убагында чечип бергендиги үчүн. Бул жер маселеси чечилсе, бизге ушул трансформатор койгондо подстанциянын ордун чечип берди. Линияларды курулуп атат 110 киловольттук, ошонун ордун чечип берди. Бул чоң мындайча айтканда жумуш. Мен ийгилик каалап, ушул Тогуз Торо элине Кудай буйрса ушул темир жол курулуп бүтүп калса, ошонун мындайча айтканда пайдасын көрөт деген эле үмүттөмүн.